Ошон биздер эми азыр 40 күндө жүрүп, ошону байкап атабыз. 40 күндө Алланын жолунда жүрөккө салат экен. Эң негизги нерсе ошо жүрөккө салганда жүрөктө тынчтык болгондо ошондо биз бактылуу бир сезим байкайт экенбиз, сезет экенбиз. Ошондон иншалла ошо бейиш, дүйнөдөгү бейиш бул Алла жолу экен. Неге десе, анткени ошо окшош моменттер бар экен. Бейиште жүрөк тынч, Алла жолунда жүрөк тынч экен. روح باسمك Бейиште только мына сыйырмат, Алла жолунда эмне только сыйырмат менен жылмаюу, жаман راح мамиле жок. اسجل روحي باسمك Ошондон ошо Алла жолунда تظل жүрөгө كل салып, عمري يمك мен ошондой курбанчылык, انت بس خليك курбанчылык кылып чыкканыбыз себебинен Алла Субханаху бизге ошого жараша түшүнүк берет экен. انت Ошондо بس түшүнүк خليك ачылып, يمي жүрөгүбүздүн көзү ачылып. خلي انسى وياك هذا همي البروبلم انا يدي من حاير دل- وين اضمك Көздөрүбүз балким жүрөк راح көрбөйт. اسجل روحي باسمك Балким адамдардын жүрөгү عيني көрө انت албайт да, эмне кайсы жак туура жол, кайсы жак туура эмес жол. Кандай эле могу бөлмөнүндө биз бөлмөдө эмне бар экенин эмнеге көрүп атабыз? Эки нурдун себебинен да. Эки нур дегенде ошо лампочканын себебинен жана көзүбүздүн себебинен, көзүбүздүн нурунун.